Билим берүү жана илим тармагында облустун аймагындагы 486 жалпы билим берүү мектептеринде 269.297 окуучу билим алышат. Облустун жалпы билим берүүчү мектептеринин китеп менен камсыз болуусу 77,2%ды түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 4,4%га көп болду. Жалал Абад облусунун аймагында 30 жалпы билим берүүчү мектептеринин жаңы имараттары пайдаланууга берилди. Республикалык бюджеттин эсебинен 20 мектеп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 мектеп, кайрымдуулук фонддорунун эсебинен 5 мектеп, ошондой эле 3 жеке мектеп, анын ичинен бирөөсү Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун эсебинен курулду. Жыл ичинде 16 мектепке чейинки билим берүүчү мекемеси ишке берилип, анын эсебинен 2484 балага кошумча орундар түзүлүп, камтуу көрсөткүчү 2,11%га өстү. Балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуусу 41,2%га жетти. Жалал Абад облусунун аймагында келечек үчүн билим берүү долбоорлорунун алкагында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан дүйнөлүк банктардын каржылоосунда 126 кыска мөөнөттүү бала бакча ачуу боюнча иштер жүрүп, учурда 25 кыска мөөнөттүү бала бакчанын ремонт иштери аяктады. Жаштардын билим алуусуна ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин атайын эсебинен административдик имараттын курулушу 131 миллион сомго, 1500 орундуу окуу имараттын курулушу 163 миллион сомго жүрүп жатат. Облустун аймагында 18 спорттук объект, анын ичинен Жалал Абад шаарында демөөрчүлөрдүн эсебинен Барселона футболдук клубу, Базар Коргон районунда 1 спорт комплекси, 9 кичи футбол аянты, 5 спорт зал, Сузак районунда 1 спорт аянты, Чаткал районунда 1 машыктыруучу аянча пайдаланууга берилди. Жалал Абад шаарында республикалык бюджеттин эсебинен 400 орундуу балдардын олимпиадалык резервдик региондук мектеби толук реконструкциялоодон өткөрүлдү.